Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү силер менен болчумайык. Бул Россиянын жарандыгы бар жарандар боюнча тактап айтканда Россия Федерациясында ошо мурдагы чет элдик жаран, азыркы Россиянын жарандыгын алган жарандары боюнча бир сыйра өйдө ылдый талкуу болуп атат. Алардын ичинен ошол кээ бир жарандарды жарандыктан ажыратуу боюнча дагы сөз болуп атат. Эмнеге болуп атат, кандай болуп атат, ошо боюнча кыскача маалымат. Сөз баштарында биздин каналды колдоп достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеген ошо биздин каналда расмий мекендештерге тиешелүү, мигранттарга тиешелүү жаңылыктарды беребиз. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында мамлекеттик думада кайрадан ошо мурдагы жаран алган чет элдик жарандар бүгүнкү күндө Россиянын жарандары боюнча талкуулап атат. Единая Россия фракциясынын депутаттары эгерде чет элдик жаран Россиянын жаранын алып туруп аскердик кызматка учетко турбай турган болсо, аларды жарандыктан ажыратуу боюнча сунушун киргизип атат. Буга чейин воинский учет деп койгонбуз. Ошон үчүн чет элдик жаран эгерде Россиянын жаранын алгандар болсо, биринчи ирет сөзсүз түрдө ошол военкоматка барып туруп воинский учетко туруу керек. Ошонун негизинде Россиянын жарандыгы экенин тактоого мүмкүнчүлүк бар. Ошол себептен эгерде ким андай кыла турган болсо, анда жарандыгынан ажыратат, 3 жылга ажыратат, 3 жыл ичинде кайрадан тапшырат, бирок аны кийин жарандык береби, бербейби деген сөз болот. Андан кийин көп учурда бүгүнкү күндө ошо Россия Федерациясында атайын согуш операциясына тиешелүү көпчүлүк жарандар Россиянын жарандыгын албайбыз деп ошондой өздөрүнүн позициясын белгилеп аткан. Мурда көптөгөн жарандар Россиянын жарандыгын алганга аракет кылчу эле. Азыр ушундай көйгөй болуп калды. Бирок биз сунуштап кеткен нерсе бул жарандыктан тышкары дагы эки документ бул РВП, разрешение на временное проживание деп коет, жана вид на жительство ВНЖ. Эгерде ВНЖге мүмкүнчүлүгүңүз болсо, силерде основания болсо, ата-энеңиздер, келинчегиңиз же жолдошуңуз же балдарыңыз Россиянын жараны болсо, ошонун негизинде ВНЖ алып койсоңуз, ВНЖ бул ошол жарандыкта эле статуска ээ болгондо эле шайлоого катыша албайсыңар, мамлекеттик жумуштарга иштей албайсыңар. Болгону ошо Россиянын эле жаранында эле Россия жергесинде жүрө бересиңер. Регистрация деген жанагы полициядан корккон көйгөйдүн бүт баары четке кагылат. Ошонун негизинде жүрүп болгону жылына бир жолу декабрь айында ошол подтверждение берип коюш керек ички иштер министрлигине уведомление. Ошонун негизинде эле ВНЖ менен жүрө бересиңер. Урматтуу мекендештер, биз банк бир привилегия менен биргеликте атайын силер үчүн дебюттук карта, мекен карт ойлоп чыгардык. Биринчи артыкчылыгы короткон акчанын 3% кайра силерге кайтарып келет. Экинчи артыкчылыгы жылына болгону 999 рубль. Үчүнчү артыкчылыгы мир привилегия приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип туруп которсоңуздар, эң арзан баа менен тыйын которууга мүмкүнчүлүк болот. Эң негизгиси төртүнчү артыкчылыгы, эгерде жалпы жаамат менен бардыгы биргеликте 1000 картадан ашык колдоно турган болсок, төртүнчү артыкчылык болуп туруп, юридикалык, медициналык жана страховкалык камсыздоону бекер кылып беребиз деп сөз берип атат. Бардыгыбыз жапатырмак ошо картаны колдоналы. Сурап билүү телефондору +7 900 155 15 15. Алуу үчүн метро Баррикадныйдан Поварская көчөсү 23 көрүп стортко барасыңар, же болбосо жанагы номерге чалсаңыздар, жеткирип берүү системасындагы ойлонуштуруп жатабыз. Кабыл алыңыздар. Анан дагы бир жакында ошо мыйзам кабыл алынып атат. Бул Россиянын жарандары 14 жашка чейин кичинекей балдар чет жерге чыкканда, Кыргызстанга чыкса, мисалы үчүн сиз Россиянын жаранысыңар, балдарга сөзсүз түрдө загранпаспорт оформление кылуу азыр талап болуп атат. Бул мыйзам 20 январь 2026-дан баштап күчкө кирип атат. 14 жаштан өйдө внутренний паспорт менен Кыргызстанга кирип кайра чыгып жүрө берсе болот. 14 жашка чейин эгерде балдарыңыз Россиянын жараны болсо, сөзсүз түрдө загранпаспортту бул жерден алып, Россиядан алып туруп, анан кийин чет элге, жеке эле Кыргызстанга эмес, башка чет өлкөлөргө чыкканга дагы ошондой талап болуп атат. Ошондо мекендештер эске алыңыздар, биздин кыргыз мекендештер баш аягы 220 миң киши
Россиянын жарандыгы бар. Ошон үчүн мындай мекендештерибиз аз эмес. Кулаңарга күмүш сырга. Мындай жаңылыктар болсо дагы айтып турабыз. Анан урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама. Көп мекендештер легализация болуш үчүн чек арага чыгып кайра келебиз. Силерде мүмкүнчүлүктөр жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, акчага муктаж болсоңуздар же ооруп атсаңыздар, биз иштешип аткан жаамат бар. Волгоградский проспекте 4-выходта. Телефон номерлери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери Абубакыр жана Замир деген мырзалар Волгоградский проспекте 4-выходтан. Эгерде чын эле муктаж болсоңуздар, чек арага бекер алып барып кайра алып келет. Жаңылыктар болсо айтып турабыз мекендештер. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.